эмнеге булар саат эртең менен 5-те 6-да ушинтип очередьте турат киоскада. Бабушкадан сурадым, неге очередьке турасыңар күнүгө эле десем, балам сен кайдан болосуң? Көргөн ошо мен окуган кыз экен, ушуга үйлөнөм дегенмин. Азыркы күндө мен ошол жубайым. Чыңгыз Айтматовду толук жүрөгүң менен сезип, жүрөгүң менен ушунчалык чоң сезимге келтиргени мага бир жолу бир ушул эсте кала турган, жүрөгүмө сиңип калган нерсе ушул бир окуя болду да. Мен Москвада служить этип, эми биз армияда эч кандай шарт жок да китеп окуганга. Бирок мен өзүм спортсмен болгон себеби, анан эртең менен 6-да подъем болсо, мен 5-те туруп, анан тренировка алып 6-да кирчүмүн да. Ошентип 5:30-да 6-ларга жакын келетсам, ошо Люберси деген өзүнчө гарнизон бар. Ошо Люберсиде бир чоң киоска бар да. А киоскада бүт газета сатат, журнал сатат. Анан күнүгө эле өтүп барайтып, саат 5:30-да карасам, ошо жерде көп адамдар турат. 100дөй адам, кээ бирде андан азыраак. Бирок баардыгы баягы кышта, ноябрь, декабрь айында суук, пальто кийип, анан зонтиктери менен, анан күн жаап, кар жаап атса дагы ушинтип турушат да. Анан күн эле таң калып өтүп кетем. Анан бир күнү ушу сурайынчы дедим, эмнеге булар саат эртең менен 5-те 6-да ушинтип очередьте турат киоскада дедим. Анан барып карасам, баягы орустун биздин бабушкабыз турат. Бабушкадан сурадым, неге очередьке турасыңар күнүгө эле десем, балам сен кайдан болосуң деди. Мен Кыргызстандан болом десем, балам, сенин жердешиң бар, Чыңгыз Айтматов деген. Ошо Чыңгыз Айтматовдун плахасынын Роман газета деген журналдын 8-9 санында биз азыр ошого очередьте турабыз. А очередь живой очередь дейт да баягы. Анан баары жазылып коебуз дейт. Очередьке жазып, бирок турганда живой болуп, ар бирибиз бирден 60 эле штук чыгат дейт. Ошо 60-ты 60 эле адам бөлүп алабыз дейт. А бул жерде көрсөң канча адам турат деп ошону көрүп, очередьте ушундай сыйлап, ушунчалык Чыңгыз Айтматовдун китебин сыйлап, ушунчалык ошол ал жерде кыздар бар, эркек адамдар баарын көрүп, мен аябай жүрөгүм менен ушунчалык толкундантып, ушун биздин Чыңгыз Айтматовдун жаңы китебин ушунчалык сүйүп, ушунча окуган, ушунчалык жүрөгүм менен сезип, анан мен айттым, мен да анда турайын очередьке, мен да очередьке койгула десем, тиги бабушка айтып атат, сиз эми служить этип атпайсызбы? Сиз жазылып эле коюңуз. Бирок мен айтам, мен жазылып эле коем, бирок силерде бол очередьке турам десем, жок балам деп, анан ушунчалык жакшы оюн билдиргенде мен ичиме сызып, ошодон кийин Чыңгыз Айтматовду көз карашым өзгөрдү да. Чын жүрөгүм менен Чыңгыз Айтматовдун бүт произведениясын, бүт ошо аңгемелерди окуп чыгайын деп, анан ошодон мага аябай таасир этип, Чыңгыз Айтматовдун бүт китептер, чыгармаларын бүт баарын окуп чыкканга аракет кылдым. Колум эми армияда кол бошобойт да. Колум бошосо эле бир жерге отура калып эле, кайда жүрсөм, ошо Чыңгыз Айтматовдун аңгемелерин бүт баарын башынан баштап окуй баштадым. Анан мага аябай жаккан Чыңгыз Айтматовдун бир жакшы баягы Саманчынын жолу. Ошону окуп атканда тим эле жүрөгүң менен аябай кандай десем, аял затынын сулуулугун, аял заттын ички дүйнөсүнүн тазалыгын Чыңгыз Айтматов ушунчалык жакшы берген. Мен ойлойт элем, кыргыздын жигиттери, үйлөнө турган жигиттери да биринчи Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолун деген китебин окуп туруп, анан үйлөнсө, ошо келинчегин аябай барктайт эле, аял затын барктайт эле, энесин барктайт эле, карындашын барктайт эле. Биз ушунчалык аял затын аябай сыйлашыбыз керек деп ойлойм. Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу аябай жакшы ушуга берген да. Ушу биздин көптөр окубайт, бирок окуса аябай эле жакшы болмок да. Мен дагы ушу үйлөнүп атканда өзүм келинчегимди, анан ошо Саманчынын жолун окугам да, аябай жакшы ичим дүйнө менен. Анан келинчегимди көрүп эле ошо Саманчынын жолундагы ошондогу ичиндеги Чыңгыз Айтматов жазган кызды көрдүм да. Анан ошондо эле көргөндө эле айтканмын. Ошол мен көргөн, ошо мен окуган кыз экен, ушуга үйлөнөм дегенмин. Ошо айтканым боюнча чын эле ошо кызга үйлөндүм да. Азыркы күндө мен ошол жубайым.